Бүгүн 4-июлда Мингаял ФМ радиосунун жамааты жана кыргыз эстрада ырчылары менен биргеликте Ысык Көл облусунун Тосор айылына сапар тартканып турабыз. Биз менен бирге сапарлаш болуңуздар. Чертип жүрөк кылдарын, сезип өмүр ыргагын, бир сунат мин кыял. Сапарыбыздын максаты Тосор жаштары уюмунун 5 жылдык мааракеси болду. Аталган уюм ачылгандан бери Мингаял ФМ радиосу менен кызматташып келет. Майрамдык иш-чаранын расмий бөлүгүндө Жогорку Кеңештин депутаттары, облустук жана райондук мекемелердин жетекчилери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү куттуктоолорун айтып, иш-чаранын алкагында республикалык деңгээлде уюштурулган кум үстүндө футбол боюнча мелдештин жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшырышты. Кыргыз Республикасынын көбөгөн, Кыргыз Республикасынын башкы муштуруусу Рахманов Бакыт Селянов. Болчолор болчу. Биз Тосор жаштар уюму ар тараптуу иштерди алып барабыз. Маданият, спорттук иш-чаралар жана ошондой эле социалдык көйгөйлөрдү да чечебиз. Биз ушул башына түзүлгөндө дагы бир тарапты карап калбай, ар тараптуу элибизге кызмат көргөзүүнү планыбызга киргизгенбиз. Ошол процесс план менен иш жүрүүдө учурда. Расмий бөлүктөн соң Кыргыз эстрада жылдыздары айыл тургундары үчүн эстен кеткис концерт уюштурду. Ошол күнү Кудай жалгап, аба ырайы дагы, элдин маанайы дагы сонун болду. Ардактуу меймандар, эс алуучулар, коноктор, ардактуу айылдын тургундары, анда биз мына ушул бүгүн майрамдык концертибизди дагы баштаган турабыз. Кыргыз эстрада ырчылары бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап, атайын шаардан бери келип, кечеден бери даярданып, бүгүнкү сиздердин маанайыңыздарды көтөрүш үчүн Тосор айылына барганда кайсы бирин айтайын, бүт баары мен күткөндөн 2 эсе жакшы болду. Эсте калгандарынан айта берейинчи эми. Ал жакка барганда жаштар уюмунун, Тосор айылынын жаштар уюмунун ынтымактуулугуна баа бердим. Алар жыл мисалы ар кайсы жылдары төрөлгөндөр бири-бирине эстафета сыяктуу кылып тапшырма беришип, мисалы көлдүн жээгиндеги тазалыкты мончанчы жылкылар карайт экен, жашалгасын тапчандарын мончанчы жылкылар карайт экен деп биз ушул алардын ынтымагына дагы баа бердик. Андан дагы суунун тазалыгына, мисалы көлдүн ар кайсы жагына барып эс алып жүрөбүз. Ал жердин суусунун тазалыгы мени чындыгында таң калтырды дагы. Мен өзүмө чечим чыгардым. Мен эми көлдү эс алам десем, жетөгүздүн Тосор айылына барам деп чечим чыгардым. Жубайыма жумшаксың деп досторум, сөз кылышат, мен ал сөздөн коркподум. Кыз аялым жумшак болсо мемнекен, жумшак эмес мерездиктен коркомун. Анан эми ырчылар кесиптештерибиз менен, анан жалпы бизди алып барган Мингаял радиосунун жамааты бул биз үчүн Кудайдан берген белектей эле болду. Ачылып, чачылып, тим эле арабызда мындай аралык интервал жок, барып эс алып келдик. Эрланды айтайын, радионун жамаатынан чындыгында бизге алардын анекдотторун азыр эстесем дагы эле күлөм да. Ошол себептен ырчылардан болсо ырдап барып келдик. Бар койду Кудай. Көз тийбесин, жакшы барып келдик. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу, касиеттүү көлдүн тургундары. Ар дайым ушинтип жүзүңүздөрдөн жылмайып кетпесин. Сиздер менен өзүңүздөрдүн элде касиеттүү сахнада амандашып атканыбызга кубанып. Кереметті жерде жолугушуп турган доңгон
ошондой эле тосор жаштарына терең ыраазычылык билдирем. Ушундай элин жерин сүйгөн жигиттер ушундай болот дейт. Ошондой эле Миң кыял радиосуна терең ыраазычылык айтам. Бул 5 жылдык юбилейибиз. Тосор жаштардын колдоосу менен Миң кыял ФМдин биргелешип ФМ менен биргелешип алып барган иш-чарабыз болуп эсептелинет. Анын алкагында бул спорттук иш-чарабыз да өттү. Пляждык футбол боюнча, кум үстүндөгү футбол боюнча Кыргыз Республикасынын кубогу өттү. Өзү бул сапарыбыз көлдөгү болгон ошол Тосор жергесиндеги болгон концерттин эң кызыктуу нерселери десем, бул эсте калган нерселер. Бул бардыгыбыз барган шатыра шатман ушундай бир сонун бир барган коллектив, жалпы бирибизди тандашып барып чогулгандай адамдар болду. Ошондой эле мени эң бир ушундай бир сонун көз ирмемдер, эсимде калган көз ирмемдер бул табияттын сулуулугу. Ошол биз ырдап жатканда сахнанын жасалгасы жок эле, ушундай сахна ушул көлдүн жээгинде орнотулуптур. Анан бир убакта ушул карасам, ырдап атып, ушундай бир сонун бир көз ирмемдер болду. Алды жагыбызды карасак, көл жээгинде адамдар, ошо бизди көрүп турган көрүүчүлөр, угармандар. Ал эми артыбызды карасак, биздин кереметтүү тоолорубуз, аскабыз ушундай асманга жеткен, көктөреген тоолорубуз аябай көздү суктандырды. Көлдүн жээгинде отургандардан эмен кызыктуу болгон мен биринчи мындай инстаграмга эме тартып отургам го, жанагы мындай сторисчи. Кыйын болуп аткамда Төлөгөндүчү тиги көлгө түшпөйм деп отургам да, бирокчу Төлөгөндү мынтип тартып аткам да. Төлөгөн болсо мени көтөрүп барып сууга салып салам деп айтты го деп каткырып аткам да өзүчү. Анан бир убакта эле тиги Төлөгөн көтөрүп барыптыр. Мени көлгө алып барып саксаш керек экен да. Чын элечи. Мен болбосо ага деген мындай духу жетпейт деп ойлогом да. Бакыт болсо көтпөйлү да, кайгы болсо чөкпөйлү. Агыбайын адамзат өмүрөтү барадай бул дүйнөдөн өмүр калып. Негизи 6-га чогулуп, 6-да жолго чыгып кетмекпиз. Бир аз уктап калган кишилердин айынан бир аз кечигип, бир аз кечирээк чыгып калдык. Анан жолго чыкканда эле биринчи ырды мен баштап бердим. Биринчи пашин мен ачып бердим. Мен ачып берип, мен баштап бердим. Андан кийин калгандары ушинтип аралашып отурушуп анан ырдап башташты. Тим эле бир укмуш бир 10-15 жылдан бери тааныштай болуп, бир туугандай болуп, сүйлөшүп, ар жерден токтоп, тамак жеп, ошентип бардык. Анан жетөбүз ошол Тосор айылына чейин ушул жол оңдолуп атыптыр. Жолубуз бир аз начар экен. Ошол жолубузду оңдоп коюшса, буюрса аябай сонун болуп калат экен. Ушул түндүк тарабына бараткан кишилер, эс алгана бараткан кишилер буюрса түштүк тарабына да барып, ошол түштүк тараптагы элдерибиз дагы өзүнүн бизнесин жасап калат деген ойдобуз. Анан концертибиз аябай сонун болду. Концертибиз жакшы болду, элге жакты. Тосор элинин ынтымагын, Тосор элинин адамгерчилигин аябай бааладык, суктандык. Кыргызстандын көлүнүн бир кооздугуна бир суктандык, аябай бир жакшы концерт коюп келдик. 2 күн болду, бирок бизге жетпей калды. Дагы бир аз болгондо аябай сонун болот эле. Жылдеткен жаштыгымдын шамы жылдеткен жаштыгымдын шамы Суга түштүк, эс алдык. Ушул жалпы Миң кыял ФМ радиосуна, ушул Тосор жаштарына баарына чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай бизге айтып атышат неме деп,
ошончо ырчынын ичинен тандалып барган ырчыларсыңар деп анан өзүбүзчө сыймыктанып атабыз, Кудайга шүгүр деп атабыз. Концерт иш-чаранын өтүшүнө салым кошкон жарандарга ыраазычылык каттарды тапшыруу аземи менен жыйынтыкталды. Андан соң чыгармачыл топ Бишкекти көздөй жол тарттык.